Кар жаап, баарыбызды кубандырып турган учур. Жаңы жыл майрамы кары жок толук майрам эместей. Бул мезгилде аяз кар жасап, жылга аяк тепкен биз үчүн эң жакшы сезимдер менен эсте калат. Албетте, кар абанын температурасы төмөн болгон учурда кубулуш. Демек, азыр бизде суук аба ырайы сакталууда. Бирок мындай көрүнүштүн да жакшы жактары көп. Анткени жугуштуу оорулар суукта көп тарабайт. Эми мындан ары Орто Азия аймактарынын алдыда суук климат күтөт. Бул өлкөлөрдө эртеңки күнгө карата аба ырайы кандай болоорун 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Кытайдын Ак Суу шаарында эртең күн бүркөлүп турса, Үрүмчү шаарында кар мелүүн жаайт. Казакстан бул шаарларга жакын турганы менен аба ырайы өзгөчөлөнүп ачык болот. Астана шаарында күн ачылганы менен суук аба ырайы күтүлөт. Бул жер жалаң болгондуктан бороон жүрүп турат. Буга салыштырмалуу Алматы шаарында жылуу. Бирок жылуу болгону менен муз эрибейт. Өзбекстанда өткөн аптада кар төккөн болсо, бул жума ичи асман ачык болмокчу. Эртең Фергана өрөөнүндө бүгүнкү күнгө салыштырмалуу абанын температурасы 2 градуска жогору болот. Ташкентте болсо асман ачык болгону менен муз тоңот. Нукус өрөөнүндө айырмаланып күн бүркүү. Азыркы климат үчүн таң калыштуу Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө эртең жаан жаайт. Борбор шаары Ашхабадта так ушундай көрүнүш. Буга себеп катары Түркмөнстанга Африкадан келген жылуулук таасирин берип турат. Биз менен чектешкен Тажикстандын да күн чайыттай ачылып кубандырышы мүмкүн. Бирок абанын температурасы минусту көрсөтүп турат. Душанбе шаарында күн суук болсо, Хорок өрөөнүндө мындан да суук болушу күтүлөт. Булардын айырмаланып, Хочен шаарында аба ырайы орто ченемден жогору болмокчу. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болушу күтүлөт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Эскертүү: 13-14 декабрда жаап өткөн жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолунун 121, 138, 198, 265 чакырымдарында жана Каракол-Эңилчек автоунаа жолунун 45-95 чакырымдарында автоунаа жолдорунда кар көчкүчүшүүсү жана кар күрткүсү сакталат. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл сакталышы керек. Эртең аба ырайы мына ушундай болмокчу. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.